Бүгүнкү күнү биз ушул жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишканасын кыдырып келатабыз. Ишкананын өзүнүн жүрүшү менен тааныштык, ишкананын ичиндеги кызматкерлер менен тааныштык. Андан тышкары ушул биздин балыкчы шаарыбыздын жашылдандыруу кандай жүрүп атат, ошол боюнча таанышып шаарды кыдырып келдик. Көйгөйлөр көп. Азыр өзүңүздөр билесиздер, балыкчы таштуу жер келгендиктен бул жерде кара топурактын дагы көйгөйү көп экен. Мынакей ушу жакында эле өткөн жумада барып биздин водоканал ишканасы менен таанышып, ошол очистной сооруженияга чейин барып, ошол жерде илгертен калган иловый отложение бар экен. Ошол иловый отложенияны көрүп, ошол жерде кыртышты, ошол иловый отложенияны дагы тазалаш керек болот экен. Ошону тазалап, ошол топуракты алып келип, ушул Абдрахманова көчөсүнүн газондорун жашылдандыруу иштерин баштайлы деп пландаштырып атабыз. Кудай буюрса, ушул күзгө чейин биз ошол жумуштарды жасайбыз. Мындан тышкары эми балыкчы шаарында көйгөй өтө эле көп. Урматтуу биздин тургундарыбыз, балыкчы шаарынын тургундары дагы жакшы билет. Бизде негизинен биз көңүлдү тазалыкка бурушубуз керек. Мен дагы ушул учурдан пайдаланып биздин урматтуу биздин шаарыбыздын тургундарына кайрылып кетет элем. Тегерек четтериңиздерди тазалаңыздар. Биз буюрса мынакей ушул айда таанышуу ирети менен өткөрөбүз шаардагы болгон мекемелердин баарын. Андан кийин ошол тазалыкка, жашылдандырууга жана ушул шаарыбызды көрктөндүрүүгө деп иш пландарыбызды баштайбыз. План мероприятия түзөбүз. Кайсы жумуштарды качан жасайбыз, ошолордун баарын түздөп алып, анан жалпы киришебиз. Шаардыктардан дагы биздин суранычыбыз ошол тазалыкты сактап бериңиздер. Дагы айта турган нерсе, мына өткөндө биз ушу дамбанын үстүн дагы барып кыдырдык эле. Ошол жерге таштандылар өтө көп ташталып калыптыр. Ошол жактарга дагы ушу дамбанын тегерегинде жашаган биздин тургундар эле таштандыларды таштап коюп атат. Мына ошону дагы таштабай, атайын ушу контейнерлер, тазалыктын контейнерлери бар. Мусор чыгарат биздин тазалыктын ишканасынын кызматкерлери. Мына ошолорго чогултуп, ушул таштандыларды ошолорго берип туруңуздар. Биз өзүбүз балыкчыны таза кармабасак, анда бизден башка эч кимге кереги жок бул шаардын. Ошондуктан урматтуу биздин тургундар, сиздерден чоң сураныч ушул тазалыкты, жашылдандырууну, башка ушул иретке келтирүү иш чараларын чогуу алып баралык. Рахмат. Экопостко дагы барып көрүп келдик. Ал жерде аялдар конгрессинин жардамы менен дагы бир топ гүлдөр отургузулган экен, роза гүлү. Мынакей ал жерде дагы ушу биз элдер менен баарлашканда айтып атат, ушул күзүндө мал түшөт, ошол мал ошол гүлдөрдү талкалап коюшу мүмкүн деген сөздөрдү айтып атат. Биз азыр ушул Абдрахманова көчөсүн, ушул газондорду жанагыдай тосмолорду коюп, огражденияларын жасайлык деп ошону да пландаштырып атабыз. Ошо менен биргеликте эле ушул экопосттун аймагындагы ограждение кылганга аракеттерибизди жумшайбыз. Буюрса, астыда дагы убактыбыз бар, аракетибизди жумшайбыз. Колдон келишинче ушул балыкчыны көрктөндүрүүгө биз билимибизди дагы, тажрыйбабызды дагы ошол жерге жумшайбыз. Рахмат.